22 bölüm. Ошондо Жашия Рубейн Гад урууларын Менашенин жарым уруусун чакырып алып мындай деди: Кудай Теңирдин кулу Муса силерге эмнени буйруса, бардыгын орундаттыңар. Мен силерге эмнени буйрусам, бардыгын аткардыңар. Бир туугандарыңарды бүгүнкүгө чейин көп күндөр бою таштаган жоксуңар жана Кудай Теңириңердин буйругу боюнча эмне кылуу керек болсо ошонун бардыгын кылдыңар. Кудай Теңириңер бир туугандарыңарга убада кылгандай азыр алардын көңүлүн тынчытты. Эми артыңарга кайрылып, Теңирдин кулу Муса берген Иордандын аркы өзүндөгү жерге, өз чатырларыңарга, өзүңөрдүн жериңерге баргыла. Болгону Теңирдин кулу Муса берген мыйзамдар менен осуяттарды так аткарууга аракет кылгыла. Кудай Теңириңерди сүйгүлө, анын жолдору менен жүргүлө, анын осуяттарын аткаргыла, ага жабышкыла, ага чын жүрөгүңөр, жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Анан Жашия аларга батасын берип, кое берди. Алар өз чатырларына жөнөп кетишти. Менаше уруусунун биринчи жарымына үлүштү Муса берген. Алар Башандан жер алышкан. Экинчи жарымына үлүштү Жашия бөлүп берди. Алар Иордандын берки өзүнөн батыш тарабынан жер алышты. Жашия аларга да батасын берип, өз чатырларына кое берди. Жашия аларга мындай деди: Өз чатырларыңарга көп байлык, өтө көп мал, алтын, күмүш, жез, темир, абдан көп кийим кече менен кайтып бара жатасыңар. Душманыңардан түшкөн олжоону бир туугандарыңар менен бөлүшкүлө. Ошондо Рубейн Гад уруулары Менашенин жарым уруусу Канаан жериндеги Шилодон Теңирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча үлүштөрүнө тийген Гилад жерине жол тартышты. Канаан жериндеги Иордандын жанына жеткенде Рубейн Гад уулдары Менашенин жарым уруусу Иордандын жанына алыстан караганда эле көрүнө турган чоң курмандык чалынуучу жай курушту. Исраил уулдары Рубейндин, Гаддын уулдары жана Менашенин жарым уруусу Исраил уулдарына караштуу Канаан жериндеги Иордандын жанына курмандык чалынуучу жай курушту деген сөздү угушту. Муну угушканда алар менен согушуу үчүн Исраил уулдарынын бүт жамааты Шилого чогулду. Исраил уулдары Рубейн Гад уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна Гилад жерине Элазардын уулу ыйык кызмат кылуучу Пинехасты жөнөтүштү. Аны менен кошо Исраилдин бардык урууларынан бирдей уруу башчы чыгарып, 10 уруу башчы жөнөтүштү. Алардын баары миңдеген исраилдыктардан тандалган башчылар эле. Анан алар Гилад жериндеги Рубейндин, Гаддын уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна келишип, мындай деп айтышты: Теңирдин бүт жамааты мындай деп айтып жатат: Эмне үчүн силер Исраилдин Кудайынын алдында ушундай күнөө кылдыңар? Эмне үчүн силер Теңирден четтеп, өзүңөргө курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирге каршы чыктыңар? Эмне, бизге Пейордун мыйзамсыздыгы аздык кылып жатабы? Андан ушул күнгө чейин тазалана элекпиз го. Теңирдин жамааты ошон үчүн кыргынга учурабады беле? Силер болсо бүгүн Теңирден баш тартып жатасыңар. Силер бүгүн Теңирге каршы чыгып жатасыңар. Эртең Теңир Исраилдин бүт жамаатына каарын төгөт. Эгерде үлүшүңөргө тийген жерлер силерге таза эмес сезилип жатса, анда Теңирдин жыйын чатыры турган Теңирдин жерине келгиле да биздин арабыздан жер алгыла. Бирок өзүңөргө Кудайыбыздын курмандык чалынуучу жайынан башка курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирге каршы чыкпагыла, бизге каршы чыкпагыла. Зерахтын уулу Ахан каргышка калганды алып, жалгыз өзү эле кылмыш кылса да, каар жалпы Исраил жамаатына төгүлбөдү беле? Өз мыйзамсыздыгы үчүн ал өзү эле өлгөн жок. Ошондо Рубейндин, Гаддын уулдары Менашенин жарым уруусу буга жооп кылып, миңдеген исраилдыктардын башчыларына мындай дешти: Кудайлардын Кудайы Теңир, Кудайлардын Кудайы Теңир билет. Исраил да билсин. Эгерде биз Теңирге каршы чыгып, андан четтеп жаткан болсок, анда ушул күнү Теңир бизди аябасын. Эгерде биз курмандык чалынуучу жайды Теңирден баш тартыш үчүн анын үстүндө бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты, наан курмандыгын, тынчтык курмандыгын чалыш үчүн курган болсок, анда бизди Теңир өзү жазаласын. Биз аны коркконубуздан кийин силердин балдарыңар биздин балдарыбызга, Исраилдин Кудай Теңири менен силердин жалпылыгыңар жок. Рубейндин уулдары менен Гаддын уулдары ортобузга Теңир чек катары Иорданды койбоду беле? Теңирге силердин тиешеңер жок деп айтпашы үчүн курдук. Силердин балдарыңар биздин балдарыбыздын Теңирге табынуусуна ошентип жол беришмек эмес. Ошондуктан биз мындай чечкенбиз: курмандык чалынуучу жай куралы, бирок бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты жана башка курмандыктарды чалуу үчүн эмес. Ал биз менен силердин, биздин тукумубуз менен силердин тукумуңардын ортосунда Теңирге бүтүндөй өртөлүүчү, ыраазычылык билдирүү жана башка курмандыктарыбыз менен кызмат кыла аларыбызга күбө болуп туруш үчүн, кийин силердин балдарыңар биздин балдарыбызга Теңирге силердин тиешеңер жок деп айтпашы үчүн курулду.
Бизге жана биздин кийинки укум-тукумубузга ошентип айта турган болушса, анда алар өзүңөр көрүп турган Теңирдин курмандык чалынуучу жайына окшош бул курмандык чалынуучу жайды биздин ата-бабаларыбыз бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты жана башка курмандыктарды чалуу үчүн эмес, бирок силер менен биздин ортобузга күбө болуш үчүн курган деп айтышат. Теңирге каршы чыкпай калалы, Теңирден четтебей калалы, анын жийин чатырынын алдында турган курмандык чалынуучу жайдан башка бүтүндөй өртөлүүчү курмандык, тынчтык курмандыгы жана башка курмандыктар чалынуучу жай курбай калалы. Рубейиндин, Гаттын уулдары менен Менашенин жарым уруусу айткан бул сөздөрдү ыйык кызмат кылуучу Пинехас, анын жанындагы жамаат башчылары жана миңдеген ысрайылдыктардын башчылары туура көрүштү. Элазардын уулу ыйык кызмат кылуучу Пинехас Рубейиндин, Гаттын уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна мындай деди: Теңир биздин арабызда экенин, силер Теңирдин алдында бул күнөөнү кылбаганыңарды бүгүн билдик. Силер Исраил уулдарын Теңирдин жазасына дуушар кылган жоксуңар. Элазардын уулу ыйык кызмат кылуучу Пинехас менен башчылар Рубейин уулдары менен Гат уулдарынан Канаан жериндеги Исраил уулдарына ушул жоопту алып келишти. Исраил уулдары муну туура көрүштү. Исраил уулдары Кудайды даңкташты. Рубейиндин уулдары менен Гаттын уулдарынын жерин чаап алуу жөнүндөгү ойлорунан кайтышты. Рубейиндин уулдары менен Гаттын уулдары бул курмандык чалынуучу жай алар менен биздин ортобузда Теңир биздин Кудайыбыз экенине күбө деп аны Эйт деп аташты. Экинчи бөлүм. 50-күн майрамында алардын бардыгы бир жерге чогулушту. Бир маалда асмандан катуу шамалдын добушундай болгон добуш чыгып, алар отурган үйдүн ичин толтурду. Анан жалындай болгон тилдер бөлүнүп, алардын ар биринин үстүнө түштү. Ошондо бардыгы ыйык рухка толуп, рух берген тилге жараша ар кандай тилдерде сүйлөй башташты. Ошол убакта Иерусалимде бүт дүйнө жүзүнөн келген динчил жүйүттөр бар эле. Бул добушту уккан адамдар чогулуп дүрбөлөңгө түшүштү. Анткени шакирттер ошол адамдардын ар биринин тилинде сүйлөп жатышкан эле. Бардыгы айран таң калып, өзара мындай деп сүйлөшүп жатышты. Сүйлөп жаткан бул адамдардын бардыгы галилеялыктар эмеспи? Булар кандайча ар бирибиздин эне тилибизде сүйлөп жатышат? Биз парфтыктар, мадайлыктар, эйламдыктар жана Месопотамия, Жүйүт, Каппадокия, Понт жана Асия тургундары, Фригия, Памфилия, Мисир жана Киринея тараптагы Ливия аймагынын тургундары, Римден келгендер, жүйүттөр жана празелиттер, криттиктер жана аравиялыктар өз тилибизде алардын Кудайдын улуу иштери жөнүндө айтып жаткандарын угуп жатабыз. Бардыгы аң-таң болуп, эмне дешерин билбей, бири-биринен бул эмнеси деп сурап жатышты. Ал эми кээ бирөөлөрү алар таттуу шарап ичип мас болуп алышса керек деп шылдыңдап жатышты. Ошондо 11 элчинин жанында турган Петр үнүн көтөрүңкү чыгарып аларга мындай деди: Жүйүт эркектери жана Иерусалим тургундары, бул жөнүндө силерге айтып берейин, сөзүмө кулак салгыла. Алар силер ойлоп турганыңардай мас эмес, себеби азыр күндүзгү 3 саат эле болду. Бул жөнүндө Жоэл пайгамбар алдын ала мындай деп айткан: Акыркы күндөрдө мындай болот дейт Кудай: Мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, жаш балдарыңар көрүнүш, карыяларыңар түш көрүшөт. Ошол күндөрдө мен колдарымдын үстүнө да, күңдөрүмдүн үстүнө да өзүмдүн рухумду төгөм. Ошондо алар пайгамбарчылык кылышат. Асманда кереметтерди, жер үстүндө жишаандарды көрсөтөм. Алар кан, от жана түтүн. Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келердин алдында күн караңгылайт, ай кандын өңүндөй болуп кызарат. Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Исраил эркектери, сөзүмө кулак салгыла. Силер Назареттик Ыйсаны мыйзамсыздардын колу менен айкаш-чыгачка кадап өлтүрдүңөр. Бирок ал силердин колуңарга Кудайдын чечими жана алдын ала көрө билүүсү боюнча салынып берилген. Өзүңөр билесиңер, Кудай ошол адам аркылуу силердин араңарда кудуреттүү иштерди, кереметтерди жана жишаандарды көрсөтүп, силерге ал жөнүндө күбөлөндүргөн эле. Бирок Кудай аны өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти, анткени өлүм аны кармап тура алган жок. Дөөт ал жөнүндө мындай деп айткан: Теңирди мен өзүмдүн алдымдан ар дайым көрүп турдум, анткени ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм. Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, шаттанып сүйлөйм. Атүгүл денем да үмүт менен тынчтанат. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун таанытып билдирдиң. Сен мени өзүңдүн алдыңда кубанычка бөлөйсүң. Агайын туугандар, силерге түпкү атабыз Дөөт тууралуу тайманбастык менен айтууга уруксат бергиле. Ал өлдү, көргө коюлду, анын мүрзөсү азыр да бар. Ал пайгамбар болгондуктан жана Кудайдын сенин тукумуңдан машаяк чыгат.
аны сенин тагыңа отургузам деген убадасын билгендиктен Машаяктын кайра тирилери жөнүндө анын жаны өлгөндөр жаткан жайда калтырылган жок, анын денеси чириген жок деп алдын ала айткан. Ошол Исаны Кудай тирилтти. Ага биз баарыбыз күбөбүз. Ал Кудайдын оң колу менен асманга көтөрүлүп, атасы убада кылган ыйык рухту алды да үстүбүзгө төктү. Азыр силер ошону угуп көрүп турасыңар. Дөөт асманга көтөрүлгөн эмес, бирок ал мындай дейт: Теңир менин теңириме, мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур деди. Ошондуктан бүт Исраил эли так билип алгын, силер айкаш жыгачка кадаган ошол Исаны Кудай өзү теңир жана машаяк кылды. Муну ушканда алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай болду. Ошондо алар Петрден жана башка элчилерден: агайын туугандар, эми биз эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Петр аларга: күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Иса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Анткени Кудайдын убадасы силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын бардыгына Кудай теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Ал мындан башка дагы көп сөздөр менен күбөлөндүрдү да бул бузулган муундан сактангыла деп насаат айтты. Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга 3000ге жакын кошулду. Алар элчилердин насааттарын угушчу, бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу. Ар бир адамда коркунуч бар эле. Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жатышты. Исага ишенгендердин баары чогуу болушчу, баардык нерселерин ортого коюшчу. Баардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, акчасын бардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен таза жүрөк менен тамактанышчу. Кудайды даңкташчу, бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. 11 бөлүм. Жеремияга Теңирден болгон сөз. Мына бул келишимдин сөздөрүнө кулак салгыла. Жүйүттүн эркектерине жана Иерусалимдин тургундарына айткыла. Аларга мындай деп айт: Теңир Исраилдин Кудайы мындай дейт: бул келишимдин сөздөрүн укпай койгон адамга каргыш тийсин. Ал келишимди мен силердин ата-бабаларыңарды Мисир жеринен, темир мештен алып чыкканда аларга: менин үнүмдү уккула жана мен силерге эмнени буйрусам, ошонун баарын аткаргыла. Ошондо силер менин элим болосуңар, мен силердин Кудайыңар болом деп бергем. Бул азыр ишке ашып отургандай, бал менен сүт аккан жерди берем деп силердин ата-бабаларыңарга берген өзүмдүн антымды аткарыш үчүн мен ушундай кылдым. Ошондо мен жооп кылып: о мийин Теңир дедим. Анан Теңир мага мындай деди: бул сөздөрдүн баарын Жүйүттүн шаарлары менен Иерусалимдин көчөлөрүндө жарыя кылып айт. Бул келишимдин сөздөрүнө кулак салгыла жана аларды аткаргыла. Анткени мен силердин ата-бабаларыңарды Мисир жеринен алып чыккан күндөн бүгүнкү күнгө чейин дайыма эскертип келгем. Аларга таңзаардан менин үнүмдү уккула деп эскертип келгем. Бирок алар угушкан жок, кулак салышкан жок. Тескерисинче ар кимиси өзүнүн жаман жүрөгүнүн өжөрлүгү менен жүрдү. Ошондуктан мен ушул келишимди айтылгандардын баарын алардын башына чүрдүм. Мен буларды аткаргыла деп буйругам. Бирок алар аткарышкан жок. Теңир мага мындай деди: Жүйүттүн эркектери менен Иерусалимдин тургундары уюшуп чыккынчылык кылганы жатышат. Алар кайрадан менин сөздөрүмдү угуудан баш тарткан ата-бабаларынын мыйзамсыздыктарына бурулуп кетишти. Башка кудайларга кызмат кылып, ошолордун артынан кетишти. Исраил менен Жүйүт менин алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимди бузушту. Ошондуктан Теңир мындай дейт: мына мен аларга кайгы каптатам. Алар андан кутула алышпайт. Алар мени чакырганда аларды укпайм. Ошондо Жүйүттүн шаарлары менен Иерусалимдин тургундары барып, өздөрү жыпар-жыттуу зат түтөткөн жасалма кудайларын чакырышат. Бирок ал жасалма кудайлар алардын башына кайгы түшкөндө эч кандай жардам беришпейт. Анткени Жүйүт: сенин канча шаарың болсо, ошончо жасалма кудайың бар. Иерусалимде канча көчө болсо, өзүңөрдү уятка калтыра турган ошончо курмандык чалынуучу жайды, Баалга жыпар-жыттуу зат түтөтүш үчүн курмандык чалынуучу жайды орнотуп алдыңар. Сен болсо бул эл үчүн суранба, алар үчүн сыйынба, жалынба, анткени алардын башына кырсык түшүп, мени чакырганда мен аларды укпайм. Менин үйүмдө көп жаман иштер болуп жатканда, менин сүйүктүүмө ал жерде эмне керек? Ыйык эттер да сага жардам бербейт, анткени сен жамандык кылып кубанып жатасың.
Теңир сени көгөрүп турган, жакшы жемиштер менен мактанып турган зайтун дарагы деп атады эле. Азыр болсо катуу дүрбөлөңдүн ызы чуусунда Теңир анын тегерегине от жалындатты, анын бутактары кыйрады. Сени отургузган Себайот Теңир Ысрайыл менен Жүйүттүн кыянаттыгы үчүн сенин башыңа мүшкүл түшөрүн айтты. Буга өздөрү себепкер болду. Алар Баалга жипар жыттуу зат түтөтүп мени каардантышты. Теңир мага ачып берди, мен билем. Сен мага алардын иштерин көрсөттүң. Мен болсо союуга жетеленип бара жаткан момун козудаймын. Алардын мага каршы ойлоп жаткан жаман ойлорун билген эмесмин. Алар анын ысымы да мындан ары эскерилбеш үчүн анын тамагына уулуу жыгач кошуп, аны тирүүлөр жашаган жерден жок кылабыз дешкен. Бирок Теңир Себайот адамдын жүрөгү менен ичин сынаган адилеттүү сот. Өзүңдүн алардан өч алганыңды мага көрсөт. Анткени мен өз ишимди сага ишенип тапшырдым. Теңирдин атынан пайгамбарчылык кылба, болбосо биздин колубуздан өлөсүң деп сени өлтүргүсү келген Анатоттун эркектери жөнүндө Теңир мындай дейт. Ошондуктан Себайот Теңир мындай дейт. Мына мен аларды жазалаймын. Алардын жигиттери кылычтан кырылат, алардын уулдары менен кыздары ачкадан өлүшөт. Алардан калдык да калбайт, анткени аларды жазалай турган жыл келгенде мен Анатоттун эркектеринин башына мүшкүл түшүрөм. 25 бөлүм. Ошондо Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. 10 кыз колдоруна чырактарын алып, күйөөнү утурлап чыгышат. Алардын 5-өө акылдуу, 5-өө акылсыз эле. Акылсыздары чырактарын ала чыгышканы менен майын албай чыгышат. Акылдуулары болсо чырактары менен кошо идиштерине май да ала чыгышат. Күйөө кечиккенден улам баары үргүлөп уктап калышат. Бирок түн ортосунда күйөө келе жатат. Аны тосуп чыккыла деген кыйкырык чыгат. Ошондо кыздар тура калып, чырактарын оңдошот. Акылсыздары акылдууларга чырактарыбыз өчүп баратат. Бизге майыңардан кайрылышкылачы дешет. Акылдуулар бизге да, силерге да жетпей калбаш үчүн сатуучуларга барып сатып алгыла дешет. Алар май сатып алганы кеткенде күйөө келип калат. Даяр турган кыздар аны менен бирге үйлөнүү тоюна киришет. Алардын артынан эшиктер жабылат. Андан кийин берки кыздар келип, "Кожоюн, кожоюн, эшикти ач" дешет. Ал "Силерге чындыкты айтып коеюн. Мен силерди тааныбайм" деп жооп берет. Ошондуктан сергек болгула. Себеби адам уулунун келээр күнүн да, саатын да билбейсиңер. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. Бир адам бөтөн жерге кетип жатып, кулдарын чакырып аларга акча каражатын тапшырат. Ар бирөөнүн алдына жараша, бирине 5, бирине 2, бирине 1 талант берип жолго чыгат. 5 талант алганы дароо барып акчаны айландырып 5 талант пайда табат. 2 талант алганы да 2 талант пайда табат. 1 талант алганы болсо барат да кожоюнун акчасын жерге көөм коет. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин кожоюн келип кулдардан эсеп кысап талап кылат. 5 талант алганы дагы 5 талант алып келип, "Кожоюн, сен мага 5 талант бердиң эле. Мына 5 талант пайда таптым" дейт. Кожоюну ага "Жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол" дейт. 2 талант алганы да келип, "Кожоюн, сен мага 2 талант бердиң эле. Мына 2 талант пайда таптым" дейт. Кожоюн ага "Жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол" дейт. 1 талант алганы келип, "Кожоюн, сенин экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган ырайымсыз адам экениңди билгем. Коркконумдан берген талантыңды жерге көөм койгом. Мына бергениңди ал" дейт. Кожоюн ага мындай деп жооп берет: "Жаман жалкоо кул, экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган адам экенимди билесиң. Ошон үчүн менин күмүшүмдү пайызга берип коюшуң керек эле. Мен келип кирешеси менен алат элем. Мунун колунан талантты алгыла да 10 таланты бар кулга бергиле. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, аныкы мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан колунда болгон нерсеси да тартылып алынат. Бул пайдасыз кулду сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот." Ыйса муну айткандан кийин, "Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун" деди.
Адам уулу өз атак даңкы менен, өзүнүн бардык периштелери менен келгенде, өзүнүн даңктуу тактысына отурат. Бардык эл анын алдына чогулат. Койчу койлорду эчкилерден бөлүп алгандай эле, ал адамдарды экиге бөлөт. Койлорду өзүнүн оң жагына, эчкилерди сол жагына коет. Анан падыша өзүнүн оң жагында тургандарга мындай дейт: Атамдын батасын алгандар, келгиле. Дүйнө жарала электеле силер үчүн даярдалган падышачылыкты мураска алгыла. Анткени мен ачка болгондо тамак, суусаганда суу бердиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алдыңар. Жылаңач болгонумда силер мени кийинттиңер. Ооруганымда силер мага келдиңер. Түрмөдө отурганымда силер мага келдиңер. Ошондо адил адамдар ага мындай деп жооп беришет: Теңир, качан биз сенин ачка болгонуңду көрүп тамак бердик эле? Качан биз сенин суусаганыңды көрүп суу бердик эле? Качан биз сенин жолоочу болгонуңду көрүп кабыл алдык эле? Качан биз сенин жылаңач болгонуңду көрүп кийинттик эле? Качан биз сенин ооруп жатканыңды же түрмөдө отурганыңды көрүп сага келдик эле? Падышаларга мындай деп жооп берет: Силерге чындыкты айтып коеюн, менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, мага кылганыңар. Анан сол жагында аларга мындай дейт: Карышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Анткени мен ачка болгондо силер мага тамак берген эмессиңер, суусаганымда суу берген эмессиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алган эмессиңер. Жылаңач болгонумда кийинткен эмессиңер. Ооруганымда, түрмөдө отурганымда силер мага келген эмессиңер. Ошондо алар андан: Теңир, сенин ачка болгонуңду, суусаганыңды, ооруганыңды, түрмөдө отурганыңды биз качан көрдүк эле? Качан сага кызмат кылбай койдук эле деп сурашат. Ал болсо аларга мындай деп жооп берет: Силерге чындыкты айтып коеюн, менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар, мага кылбаганыңар. Булар түбөлүккө азап чегишет. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат.